살아계신 하나님 아버지, 저희들이 하나님 말씀을 배우고자 함께 하게 되었습니다. Асмандагы биздин тирүү ата бүгүн дагы бул жерде сенин ыйык сөзүңдү окуп үйрөнүш үчүн биз чогулдук. 우리 각자에게 필요한 말씀을 오늘도 허락해 주시기를 함께 기도합니다. Ар бирибизге керек болгон өз сөзүңдү бүгүн дагы бизге ачып беришиңди суранабыз. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 알고 믿고 영원한 생명을 얻을 수 있도록 Сенин ыйык 도와주시옵소서. сөзүң аркылуу баардыгыбыз сени таанып билип, сен бизге бере турган түбөлүктүү өмүргө ээ боло тургандай кылып жардам бер. 전하는 입술들과 듣는 모든 심령을 주님께 부탁을 드립니다. Кудай өз акылмандыгы менен биздин оозубуз аркылуу өзүң сүйлөшүңдү жана ошондой эле бул жерде отурган адамдардын баардыгын үстүнөн өзүң жетектешиңди суранабыз. 모든 것 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. ыйсанын аты менен сыйынабыз. 아멘. 예, 먼저 신약성경 히브리서 3장을 찾아보시겠습니다. Биринчиден жаңы келишим еврейлерге 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. 히브리서 3장 еврейлерге 3-бөлүм 4절 말씀입니다. 4-аят. 1218-бет еврейлерге 3-бөлүм 4-аят. еврейлерге 3-бөлүм 4-аят 1219-бет. 히브리서 3장 4절 말씀 제가 읽겠습니다. 3-бөлүм 4-аятты мен силерге окуп берейин. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라. Ар бир үйдүн куруучусу бар, ал эми баардык нерсенин куруучусу Кудай. 모든 집들은 지은 이가 있죠. Ар бир үйдүн бирден куруучусу бар. 이 건물도 지은 사람이 있습니다. Мисалы үчүн бул жерде биз чогулуп турган бул имараттын дагы куруучусу бар болчу. 이 세상에 있는 모든 집들은 지은 이들이 있어요. 저절로 된 것은 없습니다. Кандай чоң имараттар болсо, кандай чоң үйлөр болсо, ошонун баардыгы өзүнөн өзү пайда болбостон, аны баардык адамдар келип тургузушкан. 그러면서 만물을 지으신 이는 하나님이시라. Ар бир үйдүн куруучусу болгондой сыяктуу эле бул дүйнөнү курган, жараткан Кудай бар. 그것은 증거를 통해서 알 수 있다고 말씀하고 있습니다. Ал чыныгы кандай куруучу Кудай экенин биз далилдер аркылуу биле алсак болот. 예레미야 10장 11절 말씀을 보면은요. Жеремия 10-бөлүм 11-аятта жазылат. 10장 11절 말씀을 보면요. Жеремия китеби 10-бөлүм 11-аятта. Жеремия китеби 10-бөлүм 11-аятта. 너희는 이같이 그들에게 이르기를 천지를 짓지 아니한 신들은 땅 위에서 이 하늘 아래서 망하리라 하라. Аларга асман менен жерди жаратпаган кудайлар жер үстүнөн жана асман астынан жок болушат дегилет. 천지를 짓지 않은 신은 망한다 그런 Асманды 얘기입니다. жана жерди жаратпаган Кудай болсо, ал бул жер жүзүнөн жок болунат. 천지를 지으신 신만이 참신이다 그런 Анткени бир 말씀입니다. гана жалгыз жерди жана асманды жараткан Кудай гана ал тирүү Кудай болуп саналат. 만물을 지으신 하나님, Асманды жана жерди бүт дүйнө жүзүн жараткан Кудай. 그것을 어떻게 아는지 어저께 조금 살펴봤습니다. Ал кандай Кудай экенин, чынында жаратуучу Кудай ким экендигин биз кечээки биринчи күндө бир аз айтып кеткенбиз. 만물에 하나님의 능력과 신성이 들어가 있다라는 Жаратылыштын 것입니다. жана ошондой эле табияттын негизинде биз Кудай канчалык кереметтүү жана күчтүү Кудай экенин биле алабыз. 그래서 만물이 사는 모습들과 사는 방법들을 통해서 알 수 있다는 Табият 것입니다. болсо бул дүйнө жүзүндө кандайча пайда болгон жана анын үстүндө Кудай азыр кандай иштеп жатат, ошону
көрүп анан чыныгы Кудай ким экендигин айта алабыз. 예, 그 조그마한 벌레지만 하나님께서 살아갈 수 있도록 특별하게 준 능력이 있습니다. Бир кичинекей курт болсо дагы ошол куртка баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, ал дагы жашай тургандай кылып, ага өзгөчөлүктөрдү берген. 그것이 말하는 것이 바로 이 모든 것을 하나님께서 종류별로 다 주셨다는 것입니다. Ошондуктан баардык жандыктарды, баардык жаныбарларды түр-түрү менен жараткан Кудай бар экендигин дагы биле алабыз. 예, 그렇기 때문에 짐승에게 물어봐도 Ошондуктан баардык жандыктардан, жаныбарлардан сурагыла дейт, алар сага үйрөтөт. 새에게 질문을 해도 답을 준다고 돼 Же 있습니다. болбосо асманда учуп жүргөн канаттуулардан сурасак, бизге алар жооп беришет. 예, 이거 한번 보시죠. Экранды чогуу карайбыз. 이 성경이 하나님의 말씀인지 어떻게 알겠느냐 하는 마음들이 있다라고 어저께 배웠습니다. Кечээки сөздө айтылгандай, баардык эле адамдардын ичинде мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Кандайча Библия Кудайдын сөзү деп аталат. 예, 하나님은 영이시기 때문에 또한 보이지 않습니다. Кудай рух болгондуктан жазууда жазылгандай, ошондуктан биз аны көзүбүз менен көрбөйбүз. 이 두 가지는 연결이 되어 있어요. Кудай рух деген нерсе. 성경이 하나님 말씀이다. 그리고 하나님이 보이지 않지만 함께 하신다. 이 문제가 두 가지가 연결이 되어 Библия 있습니다. бул Кудайдын сөзү жана ошондой эле Кудай ал рух, бирок көзүбүзгө көрүнбөйт деген эки сөздүн мааниси бир, окшош. 그래서 하나님께서 선지자들을 통해서 말씀을 주셨습니다. Ошондуктан Кудай өзүнүн ыйык жетеги менен жетектеген пайгамбарлар аркылуу өз сөзүн берген. 이것이 성경입니다. Ал Библия деп аталат. 이 성경에는 하나님이 해놓으신 증언들이 있고 Библияда же болбосо Кудайдын сөзүндө баардык аткарылган иштер жөнүндө жазылат. 하나님께서 말씀하신 이루어진 일들이 있습니다. Же болбосо Кудай кандайча айтса, ошонун баардыгы кандайча ишке аткарылгандыгы жөнүндө. 우리는 이것을 살펴봐서 성경이 사실이고 하나님이 살아계신 것을 찾아낼 수 Баардык 있습니다. жазууда жазылган иштерди чынында аткарылгандыгы жана ишке ашырылгандыгын текшерип, андан кийин чыныгы чындык экенин ишене алсак, анда ал китепти биз Библия деп атай алабыз. 그래서 어저께와 오늘 그리고 내일을 통해서 이것들을 살펴보려고 하는 Ошондуктан 것입니다. кечээки биринчи күндө жаратылыштын күбөлөрү жөнүндө жана ошондой эле ага болгон байланыштуу далилдер жөнүндө жана ошондой эле адам баласынын тарыхы жөнүндө бүгүн чогуу карап кетебиз. 예, 여기 한번 보시죠. Бул жерде дагы карайбыз. Дүйнө жүзүнүн жаралышы жөнүндө.
예. 이 필름처럼 하나님께서 모든 것을 종류대로 지으셨습니다. Бул видеодо, бул фильмде көрсөтүлгөндөй баардык нерсени Кудай түр-түрү менен жаратып койду. 그래서 우리는 답을 조금씩 얻어 갈 수 있습니다. Ошондуктан баардык бизге керектелген суроолорго жоопту ала алабыз. 예. 이사야 성경 40장 26절에 보면은요. Ишая китеби 40-бөлүм 26-аят. 예. 한번 찾아볼까요? Бардыгыбыз чогуу ачабыз. 703-бет. Ишая 40-бөлүм 26-аят. 40장 26절. 26-аят. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 각각 그 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라. Башыңарды көтөрүп асманды карагыла. Аны ким жаратты? Ким анын кошуундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын баардыгын өз аты менен атайт. Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч кубаты зор болгондуктан эч нерсе жоголуп кетпейт. 그래서 만물을 눈을 들어서 보면은 알 수 있습니다. Бардык нерсени Кудайдын жараткан жаратылышын, табиатын башыбызды көтөрүп карай турган болсок, канчалык Кудай кереметтүү, күчтүү экендигин көрө алабыз. 예. 식물들은요, 사실은 사람과 짐승을 위해서 하나님께서 지어 주셨습니다. Кудай болсо өсүмдүктөрдүн баардык түр-түрүн болсо, жаныбарлар жана ошондой эле адамдар үчүн жараткан. 예. 이 동물은 또 사람을 위해서. Жаныбарлардын баардыгы адам үчүн жаратылган. 예. 그러면 사람은 누구를 위해서 하나님께서 Андай болсо, 창조하셨을까? адамды Кудай ким үчүн жараткан? 예. Коннун кашыгы. 예? консер을 예. 하시기 위해서. 예. 우리를 뭐 위해서. 나름대로 생각하실 수 있는데 성경적으로 보면은 사람은 하나님을 위해서 지으셨습니다. Бардык ар кандай ойлорду айтышыбыз мүмкүн, бирок чынында Библияда жазылгандай Кудай өзү үчүн адамды жараткан. 예. 왜? Эмне үчүн? 사랑의 대상이고 영원히 함께 살기를 원해서 그렇게 Анткени Кудай 하셨습니다. болсо өз сүйүүсү менен адамды жараткандыктан ошо сүйүктүү адамы менен түбөлүктүү бейишке чогуу жашаш үчүн. 예. 이사야 성경 49장 5절 말씀에 보면 Ишая китеби 49-бөлүм 5-аятта. 여호와는 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라 그렇게 되어 있습니다. Кудайдын астында мен даңкталган адаммын. 예. 우리 각 사람은 하나님 보시기에 존귀한 자다 그렇게 되어 있습니다. Бардык адамдар Кудайдын астында даңктуу дейт. Кудай теңир мени даңктады. 예, 짐승을 만드시고 마지막에 그 존귀한 사람을 하나님께서 창조하셨습니다. Бардык өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды түр-түрү менен жараткандан кийин Кудай өзү үчүн адамды жаратты. 예. 그리고 하나님께서 성경에 기록해 주셨습니다. Андан кийин ошол жөнүндө Библияда Кудай мындайча жазат. 뭐라고 말씀을 기록해 주셨냐면요. Кандайча сөздү жазган. 창세기 1장 27절에 보면 Башталыш китеби 1-бөлүм 29-аят. 27-аятта. 창세기 1장 27절 Башталыш китеби 1-бөлүм 27-аятта. 같이 읽겠습니다. Бардыгыбыз чогуу окуйлу. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. 하나님의 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 하셨어요. Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратты деп жазылат. 우리 각 사람에게 가장 중요한 것이 있다면 Бардыгыбыз үчүн керектүү жана маанилүү нерсе бар болгон болсо, ал эмне деп 예. айтабыз. 예. 자기 생명이 될 수도 있어요. Адамдын жашоосу болушу мүмкүн. 조금 더 생각해 보면 Же болбосо тереңирээк ойлоно турган болсок, дагы эмнени айта алабыз? 자기 생명을 받은 자녀들이 정말 존귀하게 됩니다. Мисалы үчүн ата энеси үчүн алардын балдары маанилүү, эң керектүү. 예. 다른 사람이 뭐라 해도 자기 자녀는 자기에게만큼은 굉장히 중요하잖아요. Башка адамдар бир нерсе деп айткан күндө дагы урушкан күндө дагы ата энеси үчүн ал баласы ойдон кала берет.
왜 하나님께서 사람을 존귀하다고 Эмне 말씀하셨냐면 үчүн Кудай өзүнүн сөзүндө жазууда ар бир адам Кудайдын астында даңкталды деп жазылат. 하나님은 영이시다 말씀을 하셨습니다. Биз буга чейин айтып кеткендей, Кудай ал өзү рух. 예, 자기 형상은 닮은 사람을 창조하셨는데 Өз бейнеси боюнча адамды жаратты деп жазылат. 예, 남자와 Аял эркек кылып жаратты. 여자를 창조하셨어요. Аял эркек кылып жаратты. 하나님의 형상을 닮았다 그 말은요. Өз бейнеси боюнча жаратты деген сөздүн маанисин кандайча түшүнсөк болот? 하나님이 영이시기 때문에 사람에게 영을 Кудай 주셨다는 өзү рух 것입니다. болгондуктан өз рухун адамга берди. 그래서 하나님께서 존귀하다 이렇게 Ошондуктан 말씀하셨어요. жаратылган адамдын баардыгы Кудайдын астында даңкталды. 몸은 남자와 여자를 주셨습니다. Денеси болсо эркек жана аял кылып жаратып койгон. 예. 그렇기 때문에 하나님께서 존귀하다 그렇게 말씀하셨어요. Ошондуктан Теңир жараткан адамды даңктады деп жазылат. 그래서 내가 하나님 앞에 좀 귀한 사람이다라는 것을 알기 위해서는요. Ошондуктан ошол сөздү баардыгыбыз түшүнүшүбүз үчүн мен кандайча Кудайдын астында даңкталганмын. 하나님의 형상이 내 안에 있는지를 보면 알 수 Биринчиден 있습니다. ошо Кудайдын бейнеси болгон рух менин ичимде да жашайбы, барбы же жокпу ошону биринчиден текшеришибиз керек. 예. 여러분들 손 한번 들어보시죠. Колуңуздарды көтөрүп көрсөңүздөр. 예. 누구 손입니까? Бул кимдин колу? 예. 매닌기예요? Менин колум. 예. 다 매닌기라고 할 것입니다. Баардыгыбыз эле меники деп айтабыз. 예. 그럼 발은 Бутубуз кимдики? 예. 매닌기예요. 예. 머리도 매닌기예요. Башымдагы меники. 예. 그러면 나는 어디 있어요? Меники деп айтабызса, чыныгы мен деген ал ким, каякта? 예? 이 안에 있는 마음, 생각 보이지 않지만 영혼이 있어요. Чынында биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн менен ар бирибиздин ичибизде рух деген жашайт. Ошондуктан чыныгы мен ал Кудайдын бейнеси болгон рухту айтабыз. 그것을 아는 것이 좀 필요합니다. Ошол нерсени биринчиден биз таанып билишибиз өтө зарыл болуп саналат. 하나님께서 자신을 말씀하실 때 영원히 죽지 않는다라고 말씀하셨어요. Кудай өзү жөнүндө бизге тааныштырганда мен түбөлүккө жашай турган Теңирмин деп айтат. 예, 그건 아시죠? Билесиздер да, Кудай ал түбөлүккө жашаган Теңир. 그 형상을 닮은 영이 우리 안에 있다는 것은요. Эгерде Кудайдын бейнеси болгон рух биздин ичибизде дагы жайгашкан болсо, 인생에서 죽으면 끝이다. андай болгон болсо, адам баласы өлгөндөн кийин өлүм менен анын жашоосу бүтүп калбайт. 이것이 아니다라는 것을 찾아낼 수 있습니다. Ошол рух бар экендиги дагы өлүм менен жашоо бүтпөй тургандыгын бизге дагы бир жолу далилдеп көрсөтөт. 예, 하나님께서 사람의 몸을 흙으로 지으셨어요. Адамдын денесин болсо Кудай топурактан жараткан. 예, 그래서 2장 7절에 보면 Башталыш 2-бөлүм 7-аятта. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생계를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. Анан Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. 예, 하나님께서 흙으로 사람을 지으셨어요. Топурактан адамдын денесин жаратты. 그리고 생기를 주시고 영을 주셨습니다. Анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү да ошондо ал тирүү жандык болду. 그래서 살아있는 생명이 되었어요. Тирүү жан болду. 예, 그것이 분명히 맞아요. Бул дагы Библия боюнча, жазууда жазылган боюнча чындык болуп саналат. 이것을 반드시 알아야 다음을 준비하게 되는 Бул 것입니다. жөнүндө биринчиден таанып билсек, үйрөнсөк, анда кийинки жашоого дагы өзүбүздү даярдай алабыз. 의사는요, 심장이 멎으면 죽었다 그럽니다. Азыркы учурда медицина боюнча, медициналык термин боюнча айта турган болсок, качан адам баласынын жүрөгү токтоп калганда ошондо гана ал өлдү деп айтат. 하나님은 뭐라고 하시는 줄 아세요? Кудай кандайча учурда адамды өлүк деп айтат. 영혼 없는 몸이 죽었다고 표현하셨습니다. Руху жок дене ал өлүк болуп саналат. 예, 영혼이 살다가 이 영혼이 살 수 없는 몸을 가질 때 영혼이 살기 위한 다른 곳으로 갑니다. Адам баласы качан өлүмгө дуушар болгондо, анын ичинде жашаган рух кайрадан Кудайга кайтат, ошондо ал өлгөн болот. 예, 이 우리 마음이 눈에 보입니까?
Биздин ички дүйнөбүз, жүрөгүбүз, рухубуз көрүнөбү, көзгө көрүнбөйбү? 예, 보이지 않습니다. Көрүнбөйт. 근데 있는 것을 또 똑같이 알 수 있어요. Бирок чынында көзгө көрүнбөгөн күндө дагы бар экендигин биз текшерип билсек болот. 예, 하나 더 찾아볼게요. Дагы бир жерде чогуу ачалат. 예, 욥기서입니다. Айып 욥기서, китеби. 욥기서 10장 Айып 10 бөлүм. 시편 앞에 욥기서가 있습니다. Забур китебинин астында Айып китеби жайгашкан 10 бөлүм 11 аят. 9절부터 볼게요. 9 аяттан баштап окуйбуз. 욥기서 10장 9절 말씀 같이, Айып 10 бөлүм 9 аят. 같이 한번 읽어볼까요? Чогуу окуйлут. Эстечи, сен мени топурактан жасабадың беле, эми мени гүлгө айлантканы турасыңбы? 예, 주께서 내 몸 지으시기를 흙을 뭉치듯이 하셨다, 그렇게 되어 Сен 있습니다. мени топурактан жасабадың беле. 우리의 몸은 흙으로 되어 있습니다. Биздин денебиз топурактан жасалгандыгы жөнүндө бул жерде кайрадан кайталанып айтылат. 예, 오늘 점심 드셨어요? Бүгүн түшкү тамак ичтиңиздерби? 예, 차 드셨어요? Чай ичтиңиздерби? 예, 예, 빵 드셨죠? Нан жедиңиздерби? 예. 예. 자, 그러면은 빵이 사실은 어디서 나옵니까? Нанды жеш үчүн нан чынында кандайча пайда болот? 결국은 보면은 밀가루를 빵을 만들고 밀가루는 밀에서 나오고 밀은 땅에서 씨르시면서 Нанды 영양분으로 жасаш 나옵니다. үчүн ага буудай, ун керектелет. Унду алыш үчүн буудай өстүрүлөт. Буудай өсүп чыгыш үчүн ага үрөн себилиши керек. 예. 예. 흙에서 영양분을 우리가 먹습니다. Анын баардыгы жерден өсүп чыгат, топуракта өсө турган нерселер. 예, 차도 마찬가지입니다. Ошондой эле биз ичкен чай дагы. 예, 고기 드셨어요? Эт жедиңиздерби? 예. 그 고기도 보면은 이 짐승들도 결국은 땅의 풀을 먹고 영양분을 통해서 몸을 키워갑니다. Жаныбарлар дагы ошо биз жеген эт дагы алар жаныбарлар жердеги өсүп жаткан чөптөр менен азыктангандыктан биз кайра эле ошо топуракты жеген менен барабар болуп 왜 калабыз. 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн? 우리 몸은 흙이기 때문에 그렇습니다. Анткени биздин денебиз топурактан жасалгандыктан. 흙의 영양분을 받지 않으면 몸을 유지할 수가 Эгерде ошол 없습니다. топурактын ичинде составында болгон пайдалуу нерселер менен биз тамактанбаган болсок, анда биз ар кандай ооруга чалдыгышыбыз мүмкүн. 여기 한번 보시겠습니다. Бул жерде чогуу карап көрөлүт. 자, 흙의 원소를 살펴보았습니다. Азыр мындайча изилдөөнү чогуу карап көрөлүт. Е, Топурак кайсы элементтерден турат? 왼쪽에는 흙이고요. Сол жактагы таблицада болсо топурактын составы жазылат. 예, 오른쪽은 사람의 몸입니다. Оң жактагы таблицада болсо адам денесинин составында эмнелер бар? 예, 산소, 탄소, 수소, 질소, 칼슘. Топурактын составы биринчи кычкылтек, көмүр, суу, азот, кальций. 예, 인, 카리, 마그네슘, 철 외에 10가지. Калий, фосфор, магний, темир жана башкалар. 예, 사람 몸도 볼까요? Адам денесинде эмнелер бар? 산소, 탄소, 수소, 질소, 칼슘, 카리. Кычкылтек, көмүр, суу, азот, кальций, калий. 예. 자, 여기 있는 것이 인, 염분. Туз, 예. 그리고 유황, күкүрт, 인, фосфор, 마그네슘. магний, 예. 여기 읽어 주시죠. темир жана башкалар. 예. 이것이 같다라는 것을 알 수 있습니다. Денедеги болгон элементтер менен топурактын составы экөө бир экендигин далилдешкен. 우리 인생 살아보면 알죠. Биз өзүбүздүн жашообузда жашап анан билсек болот. 사람이 죽고 땅에 묻히면은요. Мисал эле мындайча мисал келтирсек болот, адам баласы качан өлгөндө ал кайрадан топуракка кайтат. 예. 다 흙으로 돌아갑니다. Топуракка айланат. 예. 전도서 3장에 그렇게 말씀하셨어요. Насаатчы китебинде 3 бөлүмдө дагы ошол жөнүндө жазылган. 다 흙으로 말미암았으므로 다 흙으로 돌아간다. Бардыгы топурактан жасалгандыктан кайрадан топуракка кайтат. 예. 우리 몸은 흙이에요. Биздин денебиз дагы топурак. 집에 먼지가 많지요. Ар бирибиздин үйүбүздө чаң толтурат. 하루 쓸고 문 닫아놔도 먼지가 생깁니다. Бир күнү эрте менен эрте туруп баардыгын шыпырып, жууп, тазалаган күндө деле чаң кайрадан пайда болот. 예, 몸 먼지가 어디서 생겼을까요? Кандайча ойлойсуздар? Чаң кайдан пайда болот? 예,
우리 몸에서 나와요. 우리 몸에서. биздин денебизден түшөт. 예. 우리 몸에서 떨어지는 것이 먼지입니다. Биздин денебизден түшкөн нерселердин баардыгы ал чаң болот. 예. 그리고 하나님께서는 이 몸을 창조하시고 영혼을 넣어 주셨다고 하셨어요. Ошондой эле Кудай адамды өз бейнеси менен жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү деп окуп кеттик. 왜 넣어 주셨을까? Эмне үчүн өмүр жүзүн үйлөп койду? 예. 뭐 여러 가지 얘기를 할 수 있는데 사람으로서 살아갈 수 있도록 하나님께서 넣어 주신 겁니다. Өмүр үйлөгөндүгүнүн негизи адам катары, тирүү жан катары жашаш үчүн. 왜 그러냐면요. 만약에 손이요, 손. Эмне үчүн андайча кылып жаратып койгон? Мисалы үчүн биздин колубуз. 예, 손은 이렇게 물건을 잡고 Колубуз менен бир нерсени көтөрө алабыз. 또 쓰기도 하고 Же болбосо колубузду жазыш үчүн жумшайбыз. 붙잡아 주기도 하고 여러 가지 할 수 бир 있도록 되어 нерсени 있습니다. тартабыз, бир нерсени көтөрөбүз. 예. 이분요. Оозубуз эмне үчүн жаратылган? 그렇죠. 먹기 위해서. 먹기도 하고 말도 하고 Тамак жеш үчүн, сүйлөш үчүн, 예. 찬송도 하고 Кудайды даңташ үчүн. 예. 이런 다 기능을 주셨습니다. Ар бир жаратылган орган болсо өзүнүн аткара турган ишин билет. 자기 할 일들이 다 있다는 것입니다. Анткени баардык органдарга ошо аткарыла турган иштерин Кудай бөлүштүрүп берип койгон. 그럼 몸만 있어서 됩니까? 아닙니다. Бир эле денебиз менен эле баардык нерсени кыла алабызбы? 아이들이 태어나서요. 자라다 보면은요. Кичинекей балдар жаң төрөлүп, анан акырындан чоңое баштаганда 엄마하고 아이는 아는 것이 많이 다릅니다. баласы менен апасынын билген нерсеси башка. 그래서 뜨겁든지 뜨겁지 않든지 무조건 만져요. Кичинекей балдар болсо биле турган нерсеси аз болгондуктан ысыкпы, мустакпы аны карабастан колу менен баардыгын кармай берет. 그렇죠? 막 만져요. 그러면 뜨거우면 막 울고 그래. Ысыкты кармай болсо анда чочуп ыйлайт. 근데 물건이 이거 뭔지 모르면 어떻게 해? 또 입으로 들어가 이제. Эгерде бул нерсе колундагы эмне экенин билбесе, түшүнбөсө, анын баардыгын эле оозуна сала берет. 예, 더럽든지 뭔지 모르니까 막 먹어. Кирби же тазабы аны менен иши жок. 왜 그렇습니까? Эмне үчүн? 아는 것이 좀 필요하기 Анткени 때문에 баланын 그렇습니다. билген нерсеси менен апасынын билген нерсеси окшош болбогондуктан. 그래서 사람들이 알고 또 감정을 느끼고 또 어떤 일을 해야 되겠다 이런 마음들이 필요한데 그 기능을 하는 것이 혼입니다. Чынында болсо, Кудай болсо бизге жанды киргизгенин биринчи максаты, себеби биз бир гана денебиз менен ар кандай кыймыл аракетти жасап жашаш үчүн эмес, кандайдыр бир сезимдер пайда болуш үчүн, ошо сезим аркылуу өзүбүздү башкарыш үчүн. 예. 그래서 사람들은 감정을 가지고 있고 생각을 가지고 있고 할 수 있는 능력을 얻게 되는 것입니다. Ошондуктан адамда кандайча дагы бир жөндөмдүүлүк бар. Ал бир нерсени билгенге умтулат. Ал билим деп айтсак болот, же болбосо кандайдыр бир ичинде пайда болгон сезимдерди айтсак болот. 또 있습니다. Андан сырткары дагы бар. 예. 이 혼은 짐승은 약간의 육신의 혼을 갖고 있어요. Биздин жаныбыз болсо жаныбарлардыкына окшош. 예. 짐승들은 보면 주인도 알고 Жаныбарлар болсо өзүнүн кожоюнун таанып билишет. 또 짐승들은 또 좋아하는 것도 표현을 합니다. Жаныбарларга эмне жага турган болсо, аны дагы ар кандай кыймыл аракет менен өз кожоюна көрсөтүшөт. 강아지 같은 경우 모르는 사람 오면 짖기도 합니다. Мисалы үчүн, иттер кандайча өзүнүн сезимин билдирет. Эгерде тааныш эмес адам кире турган болсо, аны көрүп үрөйт. 사람처럼 완전한 혼은 아닙니다. Адамга окшош эмес, бирок адамга окшош жандыктар, жаныбарларда бар. 근데 사람은 완전한 혼을 갖고 있어요. Бирок адамдын ичинде жайгашкан жан болсо, ал башкача. 더 중요한 것이 있습니다. Дагы бир маанилүү нерсе бар. 예, 바로 영입니다. Ал биздин ичибизде жайгашкан рух. 예, 이 영은 하나님의 형상을 닮았어요. Рух бул Кудайдын бейнеси деп айтабыз. 그래서 하나님을 찾아요. Кудайдын бейнеси биздин ичибизде жашагандыктан баардык эле адамдар Кудайга умтулушат. 예, 병원 있잖아요. 수술실 앞에 가면 다 하나님 찾습니다. Мисалы үчүн больницага барсаңыздар, операция болуп жаткан реанимациянын астында
Кайсы адам отурбасын, ал сөзсүз түрдө Кудайга жалынып Кудайдан сурайт жардам. 어려우면 다 하나님을 찾아요. Кайсы адам болбосун, башына түйшүк түшкөндө же болбосо кыйынчылык түшкөндө, ал сөзсүз түрдө биринчиден Кудайды издеп баштайт. 예, 누구나 찾습니다. Кандай адам болбосун, ал сөзсүз түрдө Кудайга кайрылат. 왜? 하나님의 형상을 닮았기 Эмне 때문에. үчүн анткени ар бирибиздин ичибизде Кудайдын бейнеси болгон рух 이것이 жашагандыктан. 종교성이라는 것입니다. Ошол бул руханий жактан айтсак, бул динчил адам деп айтабыз. 사람에게 가장 나쁜 욕이 있습니다. Адам баласы үчүн эң жаман нерсе бар. 뭔지 아세요? Бул эмне деп ойлойсуздар? 양심 없는 사람. Уяты жок адам. 예. 양심이 없는 사람이다. 그 말이 무슨 말이냐 하면요. Уяты жок адамды кандайча түшүндүрсөк болот? 영이 없다라는 뜻이에요. Руху жок адам деп айтсак. 영이 болот, башкача 없다라는 сөз менен. 뜻은 짐승과 같다 그런 뜻입니다. Руху 사실. жок болгон адам болсо, ал жаныбар менен эле барабар адам болуп саналат. 예. 그래서 심한 거예요. 아니대요. Ошон үчүн уяты жок адам деп айткан болсо, ал сизди аябай жаман сөз менен сөккөн менен барабар болот. 이제 여러분들한테 여쭤볼게요. Сиздерде мындайча суроо. 예. 여러분들 몇 년 살고 싶으세요? Сиздер бул дүйнөдө канча жыл жашагыңыздар келет? 100. 100살이요? 예. 100бү? 1000년. 1000년? 예. 120. 예. 이거 한번 보세요. Бул жерди карап көрсөңүздөр. 한 살에 쇼. 한 살입니다. Кичине бала төрөлдү бирге чыкты. 사람들이 Мага эч 관심이 ким 없어요. көңүл бурбайт дейт. 엄마는 Эмне 더 үчүн 이상 апам болсо 나한테 өзүнүн достору 관심이 менен 없어. сүйлөшүп отурат дейт. 이대로는 안 돼. Кандайча кылганда анын көңүлүн өзүмө буруп 뭔가 алсам. 새로운 게 필요해. 그래, 이거야. 날 봐. 여보, 이좀 봐봐. Бирге чыгып элек бала туруп калды. 내일은 뛰어볼까? 쇼하고 살자. 내일은 뛴다고 합니다. 7살에 쇼. Эртеңки күнү секирип кетсем элдин баары мага көңүл. 아들, 커서 뭐가 되고 싶어? 대통령. Чоң болгондо ким болосуң деп? 대통령 되면은 Президент болсоң 뭐 мага 시키지? эмне сатып бересиң? 탕수육. Тамак сатып берем. 같이 드세요. Мага эмне сатып бересиң? Атамдык менен чогуу бөлүшүп жеңиз. 100살에 쇼. 100살 된 할머니입니다. Жүзгө чыккан кемпир. 건강하세요. 할머니 100살까지 사세요. 이 손자가 뭐라 그러냐면 100살까지만 사세요 그랬어요. Небереси каалап атат, оорубаңыз, ден соолукта жашаңыз, 100гө чыгыңыз деп. 100살인데 Азыр болсо, бул кемпир болсо, чоң апа 100 жылдык юбилейин өткөрүп атат. 예, 깜짝 놀랐죠. 지금도 100살인데 Азыр деле 100дөмүн го дейт. 200살까지 사야지. 200 жыл жашашым керек. 200살까지 산다고 그랬어요 할머니가. 200 жыл жашагым келет дейт. 뭐 저는요 여러분들 다 못 하실 겁니다. Мен силерге канча жыл жашайсыздар деп айта албайм. 예, 여러분들 다 못 하실 거예요. Сиздер дагы канча кааласаңыздар ошончо жашай албайсыздар. 왜? Эмне үчүн? 100살, 1000살도 마음에서 차지 않습니다. Анткени болсо 100 жыл жашаган күндө дагы, 1000 жыл жашаган күндө дагы биз ага ыраазы болбойбуз. 왜? 영이 있기 때문에 영원히 살고 싶은 것이 Биздин 여러분들 ичибизде рух 심정입니다. бар болгондуктан рух түбөлүктүүлүктү каалайт. Ошон үчүн качан түбөлүктүү өмүргө ээ болмоюнча биздин ичибиздеги жүрөгүбүз ага ыраазы болбойт. 예, 인생은 수고와 슬픔이죠. Биздин жашообуз баардыгы түйшүк менен байланыштуу. 이 수고와 슬픔을 가지고선 산다면은 괴로울 거예요. Кыйынчылыкта дайым эле түйшүктө жашай берсек 1000 жыл жашайт белеңиз. 예. 이런 것이 없는 영원한 즐거움과 행복이 있는 Түйшүктагы, 영원히 사는 생명을 кыйынчылыктагы 얘기하는 эч кандай оору жок түбөлүктүү бейиште биз түбөлүктүү жашашыбыз керек. 예. 우리가 찾았던 욥기서 9장 10장이죠. Аюб 10 бөлүмдө. 예. 우리가 찾았던 10장 11절 12절 보겠습니다. 11, 12 аяттарды окуйбуз. Мага тери менен эт чаптап, мени сөөк жана тарамыш менен бекиткенсиң. Мага өмүр жана ырайым бербедиң беле. Менин рухумду сенин камкордугуң сактабады беле. 예. 12절 읽었어요. 예. 12절에 보면
우리에게 살과 11절에 가죽과 살을 입히시고 뼈와 힘줄을 주셨습니다. 11 аятта мага тери менен эт жаптап мени сөөк жана тарамыш менен бекиткенсиң. 12절에 생명과 은혜를 주셨고 12 аятта өмүр жана ырайым бергенсиң. 그러면서 뭐라고 말씀하셨습니까? Андан кийин эмне деп айтат? 영을 지키셨다. Менин рухумду сенин камкордугуң сактабады белет. 예, 우리 몸을 지키시기 위해서 그렇게 하신 Биздин 겁니다. денебизди сакташ үчүн, кам көрүш үчүн. 우리 안에는 영혼이 들어 있어요. Бардыгыбыздын ичибизде рух жашайт. 예, 데살로니가전서 5장 23절 말씀에 보면요. Биринчи Фессалоникалыктарга 예, 5장 23절. 5 бөлүм 23 аятта. 예. Биринчи Тессалоникалыктарга 5 бөлүм 23 аят. 예, 같이 읽겠습니다. 1202 бет бардыгыбыз чогуу ачып, чогуу окуйбуз. 같이 읽겠습니다. 23 аят. Тынчтыктын булагы болгон Кудай өзү силерди толугу менен ыйык кылсын. Рухуңар, жаныңар жана денеңер Теңирибиз Ыйса Машаяк келгенге чейин эч кемчиликсиз толук сакталсын. 예, 하나님은 분명히 사람은 영혼, 육이 있고 잘 보존되기를 원하신다고 하셨습니다. Ар бир адам Кудай кайрадан бул дүйнөгө келгенге чейин анын денеси, жаны жана руху эч кемчиликсиз толук сакталсын дейт. 예, 또 이거 한번 보시겠습니다. Дагы бир нерсени көрөлү. 예, 사람에겐 영이 있습니다. Адамдын ичинде рух жашайт, 혼이 있고요. жан бар. 그리고 몸이 있는 겁니다. Андан кийин аны каптап турган биздин денебиз. 예, 각각 기능이 달라요. Бул үч дене, жан, рухтун аткарган иштери башка. 몸은 먹고 또 성욕과 명욕을 갖고 있습니다. Дене болсо өз кекиртеги үчүн жашайт, же болбосо дене кумарга батууга умтулат, же болбосо кандайдыр бир жакшы дененин каалоосун аткарыш үчүн. 혼은 아는 것, 감정을 갖고 있고 의지를 갖고 있습니다. Жандын аткарган иши бул бир нерсеге үйрөнүү, билим, сезим жана бир нерсеге таянуу. 예, 영은 하나님을 찾는 종교심을 갖고 있어요. Рухтун аткарган иши болсо Кудайга дайыма умтулат, түбөл өз жаратуучусун издейт. 양심을 갖고 있고 Же болбосо абир деген нерсени айтсак болот. 영원히 살고 싶어 해요. Түбөлүк жашоону каалайт. 예, 사람만 그렇습니다. Бир гана адам гана ошол нерсеге умтулат, жакшылыкты издөөгө, түбөлүк жашоону таанып билгенге. 예, 짐승들은 그렇지 않습니다. Жаныбарлар эч качан Кудайды издешпейт. 예, 사도행전 17장 23절 말씀에 보면요. Элчилердин иштери 17 бөлүм 앞에 볼게요. 23 시간이 аятта 걸리니까 экрандан чогуу окуйбуз. 23절 읽어주시죠. 17 бөлүм 23 аят. Анткени мен силердин ыйык жайларыңарды кыдырып карап жүрүп, белгисиз Кудайга деген жазуусу бар курмандык чалынуучу жайыңарды көрдүм. Мен силерге өзүңөр билбесеңер да урматтап жүргөн ошол Кудай жөнүндө айтып берейин. 예, 그렇습니다. 사람들이 보니까요, 알지 못하는 신을 섬기고 있다. Адамдар аябай көп кудайларга табынгандыктан алардын ичинен белгисиз Кудай деген Кудайга дагы табынып жатышканын көрдү. 왜 그럴까? Эмне үчүн? 22절에 22 аятта. 예, Павел Ариапактын ортосуна туруп алып мындай деп сүйлөдү: "Афиндиктер, баардык нерседен мен силердин өзгөчө динчил экениңерди көрүп жатам. 사람들아 너희를 보니까 모든 일에 신을 찾는 마음이 있다. 그렇게 되어 Силерди 있습니다. көрүп, силер динчил экениңерди байкадым" дейт. 예, 왜? 사람은 영이 있기 때문에 Эмне 그래요. үчүн анткени ар бир адамдын ичинде рух жайгашкандыктан баардык адам Кудайга умтулат, Кудайды издейт. 예, 사람에겐 양심이 있습니다. Ар бир адамдын ичинде жана ошондой эле дагы бир сезим, бул абир жайгашкан. 그래서 로마서 2장 15절에 보면 Римдиктерге 2 бөлүм 15 аятта. 예, 읽어주실까요? Ошентип алар мыйзам талабынан жүрөктөрүндө жазылганын көрсөтүп жатышат. Бул жөнүндө алардын абири жана бирде айыптаган, бирде актаган
ойлору күбөлөндүрүп жатат. 사람들은 양심이 증거돼서 자기 행위를 스스로 판단한다고 돼 있습니다. Ар бир адамдын ичинде абийир сезими пайда болгондуктан ал бирде айыптайт же болбосо бирде актайт. 예, 짐승이 있잖아요. 짐승이 무슨 양심이 있습니까? Жаныбарлардын ичинде абийир сезими жашайбы же жокпу? 없어요. 양심이 저- 어디 있어요? 남의 거 뺏어고 사람을 물고 이런 강아지들 양심 있습니까? 없습니다. Иттер болсо бирөөнү тиштеп алса деле мен ката кетирип алдым деп эч качан ага ыйлабайт же болбосо ойлонбойт ал жөнүндө. 예, 사람만이 양심이 있어요. Бир гана адамдын ичинде гана абийир деген нерсе жашайт. 예, 고린도후서 5장 8절에 한번 볼게요. Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 8-аятта. 예, 5장 8절입니다. Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 8-аят. 예, 읽어주시죠. 고린도후서 5장. Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 8-аят. Ошондуктан биз кайраттуубуз, денеден чыгып теңирдин жанына барууну артык көрөбүз. 몸을 떠나는 것이 있다고 얘기했죠. Биз денеден чыгып теңирдин жанына барууну артык көрөбүз. 몸을 떠나서 하나님과 함께하는 것을 원하는 것이 있다고 되어 Биздин 있습니다. рухубуз денеден чыгып Кудайдын астына келет дейт. Ошол нерсени биз каалайбыз. 그게 무엇입니까? Ал эмнени түшүндүрөт? 그게 영혼입니다. 예, Ал биздин рухубуз бар экендигин түшүндүрөт. 그것이 영혼이에요. 자, 그래서 야고보서 2장 26절에 보면은요. Жакып китебинде 2-бөлүм 26-аятта да 예, жазылат. 읽어주실까요? Демек рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу эле ишсиз ишеним да өлүк. 예, 그래요. 영혼이 없는 몸이 죽었다고 돼 있죠. Рухсуз дене ал өлүк болуп саналат. 예, 이런 경험을 한 사람들이 많이 있습니다. Чынында болсо өлүмдү өз башынан өткөргөн адамдар дүйнө жүзү боюнча аябай көп санда. 저도 5명 만났습니다. Орусча айтканда клиническая смерть дейт го, ошол нерседен оорудан өз башынан өткөргөн адамдарды мен дагы 5өөнү жолуктургам. 예, 자, 이 죽었다가 그런 것을 경험했던 사람들의 이야기인데요. Ошо өлүп андан кийин өлүмдөн кийин кандайча нерселер башына өз көзүнө көрүнгөнүн жана башынан кандай нерселер өткөнү жөнүндө адамдардын айткан окуясын көрөлөт. 예, 같이 보시겠습니다. Анан ал башка дүйнөгө чалдыкканын сезди. Деги канды доктор менен анын жардамчылары сүртүп жатышты. Ордуман турушум керек деген ой келди. Артка бурулуп эч бир сезим жок, менин өз денемди көрдүм. Я увидел свое лежащее тело. Сойтсубин мырза да өз денесин четтен көргөндүгүн айтып жатат. Анын көргөндүгү эч кандай таң калышка алып келген жок. Мени бул адамдар мындай нерсе баштарынан өткөндөн кийин жандын чынында бар экендигине ишеништи. Эгерде биз да мындай окуяны өз башыбыздан өткөрө турган болсок, анда сөзсүз биз да маанилүү бир нерсени түшүнө алмакпыз. 마음의 보석을 얻게 될지도 모르는 일입니다. 우리에게 영혼이 있어요. 그렇기 때문에 존귀한 사람들이고 Биз бардыгыбыз Кудайдын астында даңкталган адамдарбыз. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын бейнеси болгон рух биздин ичибизде жайгашкандыктан. 그래서 하나님께서 말씀을 주시고 그 다음을 준비할 수 있도록 해주시는 Ошондуктан 것입니다. ошол нерсени түшүнгүлө деп Кудай өз сөзүн берип, кийинки жашоого өзүңөрдү даярдагылат. 예, 신명기 30장 15절 말씀에 보면 Мыйсамды кайталоо китеби 30-бөлүм 15-аят. 앞에 보실까요? Экрандан чогуу окуйбуз. 예, 읽어주시죠. Мен сага бүгүн өмүр менен жакшылыкты, өлүм менен жамандыкты сунуш кылдым. 예, 하나님께서 생명과 복을
그리고 사망과 화를 앞에 두었다고 Кудай 말씀하셨어요. бүгүн өмүр менен жакшылыкты жана ошондой эле өлүм менен жамандыкты сунуш кылдым. 예, 이 죽음 건너가면 두 길이 딱 있다라는 것입니다. Адам баласы өлүмгө дуушар болгондо өлүмдөн кийин аны эки гана жол күтөт. 예, 생명의 길이 있고 사망의 길이 있다는 Ал 것입니다. болсо өмүр жолу жана өлүм жолу. 예, 여러분들이 해야 될 것은 Сиздер эми эмне кылышыңыздар керек? 예, 생명의 길을 택하셔야 됩니다. Өмүр жолун өзүңүздөр үчүн тандап алышыңыздар керек. 예, 19절에 19-аятта. Бүгүн силердин алдыңарда асман менен жерди күбөгө тартам. Мен сага өмүр менен өлүмдү, алкыш менен каргышты сунуш кылдым. Өзүң жана укум тукумуң өмүр сүрүшү үчүн өмүрдү тандап ал. 예, 하나님께서 오늘날 천지를 불러서 증거를 삼는다고 말씀하셨어요. Бүгүн силердин алдыңарда асман менен жерди күбөгө тартып эмне деп айтат? 생명을 택하라. Баардыңар жашаш үчүн өмүр жолун өзүңөр тандап алгыла. 여러분들 영원이란 시간을 어디에서 보내실 겁니까? Түбөлүктү өзүңүздүн жашооңузду кайсыл жерде өткөргүңүз келет? 지옥에서 보내실랍니까? 천국에서 보내실랍니까? Түбөлүктү жашооңузду, түбөлүктү бейиштен өткөргүңүз келеби же түбөлүктү тозокто өткөргүңүз келеби? 당연히 천국을 선택하셔야 됩니다. Албетте биринчиден биз бейишти тандап алышыбыз керек. 어떻게 선택할 수 있느냐? Кандайча биз бейиштин жолун тандап алабыз? 하나님 말씀을 들어야 되겠다 결정하는 것이 필요한 거예요. Кудайдын сөзүн мен угушум керек турбайбы деген бизден биринчиден чечим керек. 예, 내가 이번 세미나 끝까지 한번 들어보고 Бул семинарды 결정해보겠다. мен аягына чейин угуп, андан кийин чечимди чыгарышым керек деген ой, каалоо керек. 예, 저는 천국의 복음을 전하기 위해서 와 있습니다. Ошол Кудайдын сөзү боюнча түбөлүктү бейишти сиздерге айтыш үчүн, сиздер менен бөлүш үчүн бул жерге келгем. 여러분들이 들어보시면 확실히 그렇구나 얻을 수 있습니다. Эгерде сиздер дагы аягына чейин баардыгын окуп түшүнүп көрсөңүздөр, анда чынында бейиш бар экендигине ишене аласыздар. 예, 이렇게 해보세요. 그럴 겁니다. 그게 아니고 Мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп мен эч качан айтпайм. 확실한 길이 있습니다. Анткени өлүмдөн кийин баардыгыбызды бул эки жол күтөт. 예, 끝까지 들어보시면 확실히 알 수 있어요. Аягына чейин угуп көрсөңүздөр кандайча жол экендигин жана ошол жолду биз өзүбүз үчүн кандайча тандап 예, 하나님께서 여러분들에게 주시고자 하는 그 천국에서 함께 영원히 살았으면 좋겠습니다. баардыгыңыздарга каалап кете турган нерсе бул Кудай сиздер үчүн дайындап койгон бейиште түбөлүктүү баардыгыбыз 예, жашасак.
예, 사람들이 생각할 때요. адамдар мындайча ойлошот. 예, 이것이 맞는 길이다 생각할 수가 있습니다. Бардыгы эле болсо алар жашап жаткан бул жашоо туура, же болбосо алар басып бара жаткан бул жол туура деп эсептеши мүмкүн. 네, 그러나 하나님께서는 잠언 14장 21절에 있는 Бирок 말씀처럼 ошол адамдарга Кудай накыл сөздөр 14-бөлүм 12-аятта эмне деп айтат? 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이다. Адамга түз көрүнгөн жолдор бар, бирок алардын акыры өлүмгө алып баруучу жол. 온전한 길은 하나님만이 주실 수가 Чыныгы 있습니다. туура жол бул бир гана Кудайдын астында. Кудай 우리가 көрсөтө турган жол. 지금까지 살아왔잖아요. 살아왔잖아요. Бүгүнгө чейин биз ар кимибиз өз жашообуз менен жашап келдик. 예. 그 길과 비교해 보십시오. Ошол сиздер жашаган жол менен салыштырып көрүңүздөр. 예. 하나님이 주시는 확실한 생명의 길은 다릅니다. Кудайдын биз үчүн даярдаган түбөлүктүү өмүр жолу ал башкача. 예. 차 한 잔 드시고 이어서 말씀을 드리도록 Азыр 하겠습니다. бир пияладан чай ичип, андан кийинки сөздү чогуу улантабыз. 부로 쭉 가시고요. Алдыга созулабыз. 예. 그다음에 Оңго 옹작다예요? 예. 솔작다. 자. 우와. 네. өйдө 위로. 위로. 뒤로. артка. 하시고 자, 어깨에 손을 올리시고 이렇게. 자. 자. 그리고 목을 이렇게 하시고 이렇게 목을 이렇게 또 이렇게 목을 Башыбызды 돌리겠습니다. өйдө көтөрүп, ийиндери үстү көтөрүп, анан башыбыз менен бир круг айлантабыз. Оңго, андан кийин солго. 자, 그리고 이렇게 하셔서 이렇게 숙여 볼게요. Мынтип башыбызды кармайбыз дагы, башыбызды ылдый түрдөбүз. 제 반대로 Эми тескерисинче. 자. 반대로 예. 어이구. 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 자, 우리 이거 싱글벙글 한번 해 봅시다. Бүгүн 이- эми чогуу канчага жашарабыз? 예. 20대가 되는지 한번 해 봅시다. Текшерип көрөлү, бүгүн 20га жетебизби же жетпейбизби? 예. 자. 자. 시작. 싱글 짝짝 벙글 짝짝 싱글 짝 벙글 짝 싱글 벙글 짝짝. 예. 여러분들을 보면 내가 틀려요. Сиздерди көрүп өзүм адашып кетип атам. 자, 다시 한번 해볼게요. Кайрадан дагы бир жолу. 자, 싱글 짝짝 벙글 짝짝 싱글 짝 벙글 짝 싱글 짝짝. 예. 자, 60대 60 жаштын ылдамдыгы менен. 예. 싱글 짝짝 벙글 짝짝 싱글 짝 벙글 짝 싱글 짝짝. 40대 40 жаштагы ылдамдык менен. 싱글 짝짝 벙글 짝짝 싱글 짝 벙글 짝 싱글 짝짝. 30대 30 жаштагы ылдамдык. 예. 싱글 짝짝 벙글 짝짝 싱글 짝 벙글 짝 싱글 짝짝. 예. 예. 이제 20대 20가 чыга коем. 시작. 싱글 짝짝 벙글 짝짝 싱글 짝 벙글 짝 싱글 짝짝. 예. 아, 예. 20대. Бирөө бар экен, астыда отурат, 20 жашта экен. 예. 이거 집에 가서 하세요. 이게 건강이 좋아요. Үйүңүзгө барып, дагы бир жолудан кайталасаңыздар, бул дагы ден соолукка аябай жакшы жана пайдалуу физзарядка. 예. 자. 말씀을 이어서 이제 듣도록 하겠습니다. Кийин дагы чогуу улантабыз сөзүбүздү. 예. 시편 2편 19절을 제가 102 찾았습니다. забур 19 аятты мен экрандан ачып койдум. 예.
여호와께서 그 보좌를 하늘에 세우시고 그 정권으로 만물을 통치하시도다. Теңир өз тактысын асманга орнотту. Ал бардыгынын үстүнөн падышачылык кылат. 하나님께서는 계시는데 하늘에 그 보좌를 세우셨다고 하셨고 Кудай ал асманда өз тактысын орнотту. 하나님의 정권으로 만유를 통치하고 Ал 있다라고 하십니다. бардыгынын үстүнөн ошол тактысынын жардамы менен дүйнө жүзүн башкарат. дүйнө жүзүнүн үстүнөн падышачылык кылат. 그래서 세상을 만유에 통치하는 것을 통해서도 하나님이 계신 것을 알 수 있습니다. Чынында болсо азыр дүйнө кандайча бара жатат, кандайча дүйнөдөгү адамдардын бардыгы жашап жатат, кандайча Кудайдын кыймыл аракети иштеп жатат, кандайча ал падышачылык кылып жатканын көрүп, биз чынында Кудай бар экендигин айта алабыз. 예, 하나님은 통치하시는데 그 방법을 성경에 기록해 Кудай 주셨습니다. өзү каалагандай эле башкара бербестен Кудайдын өзүнүн кандайча падышачылык кылгандыгынын өзүнүн жолу бар. 예, 우리 시편 88편 15절 말씀인데요. 88 забур 15 аят. 의와 공의가 주의 보좌에 기초라 인자함과 진실함이 주를 앞서 행하나이다. Адилеттик жана чындык өз тактыңдын негизи. Ырайым менен чындык сенин алдыңда жүрөт. 하나님은 의가 있고 그 의를 행하는 공의로 다스리십니다. Кудай асманда өз тактысын орнотуп, ал тактынын негизи бул адилеттик жана чындык. 하나님은 인자함과 진실함으로서 앞서 또 Ырайым менен 행하십니다. чындык сенин алдыңда жүрөт. 예, 의와 공의를 통해서 잘못된 것은 하나님께서 심판하시고 Адилеттик жана чындык бул Кудайдын чыныгы адилеттүү Кудай экендигин, туура эмес же болбосо күнөө үчүн жазалай турган Кудайды көрсөтөт. 인자함과 진실함을 통해서는 하나님께서 사랑을 주시고 구원이라는 Ырайым 손길을 менен чындык 내미십니다. болсо бул чынында Кудай өзү сүйүү экенин бизге көрсөтөт. 이렇게 정리해 볼 수 있어요. Мындайча толук жыйынтыктасак болот. 예, 한번 보시죠. 하나님은 계십니다. Кудай ал тирүү. 정권을 하늘에 세우셨고 Кудай өз тактысын асманга орнотту. 예, 세상의 시작부터 끝을 다스린다고 말씀하셨어요. Дүйнөнүн эң башынан баштап, дүйнөнүн акырына чейин Кудай өзү падышачылык кылат. 이 다스리는 방법이 의와 공의로 행하시고 Кандайча дүйнө жүзүнүн үстүнөн падышачылык кылат, ал жөнүндө буга чейин айтып кеткенде адилеттик жана чындык ал тактысынын негизи. 예, 인자함과 진실 앞서 행하신다고 Ырайым 하셨습니다. менен чындык сенин алдыңда жүрөт. 이 말이 무슨 말이냐 Бул 하면 эмнени түшүндүрөт бизге? 다음과 같습니다. Кийинкисин карасак. 의와 공의라는 것은 죄가 있으면 하나님께서 Адилеттик 심판하시고 жана чындык бул күнөө боло турган болсо, Кудайдын соту болуп өтө тургандыгы жөнүндө көрсөтөт. 그에 대한 벌을 주십니다. Сот боло турган болсо, сөзсүз түрдө соттон кийин жаза келет. 예, 인자함과 진실함으로 행하신다는 Ырайым 것은 менен чындык ал эмнени көрсөтөт? 사랑해 주시고 약속을 지키십니다. Кудай болсо, ал дайыма сүйүүсүн көрсөтөт, сүйүү аркылуу ал куткаруучу Кудай экендигин көрсөтөт. 그래서 그것을 이제 믿고선 따르는 자들을 구원해 주시고 상을 주십니다. Кимдегин Кудайга ишене турган болсо, Кудай жолунда жүрө турган болсо, аны куткарат жана ага өз сыйлыгын, батасын берет. 이것이 인류 역사에 나타납니다. Бул адам баласынын тарыхында кездеше турган нерселер. 성경은 이것을 이렇게 기록을 했습니다. Библияда болсо ошол жөнүндө дагы мындайча жазылат. 예, 처음 사람 아담을 통해서부터요. Эң биринчи жаратылган адам атадан баштап 이스라엘 민족을 선택하기 전까지는 Исраил элин өзүнө тандап алганга чейинки убакыт 인류의 역사를 기록해 주셨습니다. дүйнө тарыхы деп жазылат. 그리고 그 후에는 아브라함을 통해서 이스라엘의 역사를 기록을 Андан кийин 시작하셨는데 Ибраим адам аркылуу Исраил элинин тарыхы жазылган. 예, 그 역사는 이스라엘 역사를 통해서 예수님이 오실 때까지 기록해 Исраил 주셨습니다. элинин тарыхы толугу менен Ыйса Машая кайрадан экинчи жолу бул дүйнөгө келгенге чейинки убакыттын бардыгын өзүнө камтыйт. 그리고 그 다음에는 인류의 역사를 또 기록해 Андан 주셨습니다. кийин дүйнөнүн тарыхы кайрадан улантылып, дүйнөнүн акырында эмне болот ошол жөнүндө дагы толугу менен жазылган. 그래서 인류의 시작부터 끝까지 하나님의 심판과 구원이 나타나 있습니다. Ошондуктан дүйнө жүзүнүн тарыхын карап көрө турган болсок, башынан баштап аягына чейин Кудайдын куткаруусу, Кудайдын сыйлыгы, Кудайдын соту жана жаза болуп өткөндүгүн биз көрө алабыз. 여러분들은 정말 하나님이 벌을 내리셨는지
구원해 주셨는지 확인해 보시면 됩니다. адам баласынын тарыхында биздин жашоодо буга чейин чынында ар бир аткарылган иш аркылуу Кудайдын соту болгонбу же жазасы болгонбу, куткаруусу болгонбу же сыйлыгы батасы болгонбу, ошону карап кетсеңиздер болот. 그러면 하나님이 정말 역사하고 있다는 것을 발견할 수 있다는 ошонун 것입니다. негизинде болсо чынында тирүү Кудай иштей тургандыгын көрө алабыз. 예, 성경 말씀 인류의 시작을 보시겠습니다. Анда Библияда жазылган адам баласынын тарыхы кайсы жактан кандайча башталганын чогуу карайлы. 예, 창세기 2장 8절인데요. Башталыш китеп 2-бөлүм 8-аят. 창세기 2장 8절. Башталыш 2-бөлүм 8-аят. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 Кудай теңир чыгыштагы Эйденге бак отургузуп, ал жерге өзү жараткан адамды жайгаштырды. 하나님께서 사람을 창조하시고 동방의 에덴 동산에 사람을 두셨습니다. Кудай адамды өз бейнеси менен жаратып, ал жараткан адамды болсо Эйденге бак отургузуп, ошол жерге жайгаштырып койду. 에덴 동산이 있을까요? 없을까요? Сиздер кандайча ойлойсуздар? Андай болсо Эйден багы чынында бар болгонбу же жокпу? 있다면 어디 있었을까요? Эгерде чынында Эйден багы бар болгон болсо, анын жайгашкан жери кайсы жерде эле? 예, 하나님만이 답을 주실 수 Бир 있습니다. гана жалгыз Кудай ал жөнүндө дагы бизге жооп бере алат. 또한 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾을 수 있습니다. Кудайдын сөзү 우리는. аркылуу ошого биз жоопту таба алабыз. 예. 10절부터 보면은요. 10-аяттан баштап. 강이 에덴에서 발안하여 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 Эйденден бакты сугара турган дарыя агып чыкты. Ал ошол жерден 4 дарыяга бөлүндү. 첫째 이름은 비손이라 금이 있는 하월라 온 땅을 둘렀으며 Биринин аты Пишон. Ал алтын чыккан бүт Хавила жерин айланып багат. 그 땅의 금은 정금이요 그곳에는 베델레헴과 호마노도 있으며 Ал жердин алтыны да жакшы. Ал жерде жыпар жытуу, чайыр жана агат ташы бар. 둘째 강의 이름은 기온이라 구스 온 땅에 둘렀고 Экинчи дарыянын аты Гихон. Ал бүткүл Куш жерин айланып багат. 셋째 강의 이름은 히데겔이라 아수르 동편으로 흐르며 넷째 강은 유브라 되더라. Үчүнчү дарыянын аты Хидикел. Ал Ашурдун алдынан агып өтөт. 4-чү дарыя Эфрат. 예. 에덴에서 강이 4개가 시작이 됐다고 Ошол Эйден 말씀하셨어요. багынан 4 дарыя агып чыкты. 예, 첫 번째 강은 비손 강이고 Биринчи дарыянын аты Пишон. 두 번째는 기혼 강입니다. Экинчи дарыя Гихон. 그 다음에 세 번째는 히데겔, Үчүнчү дарыя Хидикел. 네 번째는 Төртүнчүсү 유프라테. Ефрат. 예. 근데요, 이 강이 지금도 흐르고 있는 강이 있어요. Ошол 4 дарыянын ичинен азыркы учурда дагы агып жаткан дарыялар бар. 예. 이 히데겔 이름이요, 지금은 히데겔 영어식으로 다리아스. 이렇게 사용되고 있습니다. Хидикел деп жазылат, бирок азыркы күндө англисче кандайча аталат? 예, 티그리스 강. Тигр дарыясы. 예. 그리고 네 번째 강은 4-чү дарыя 예, 유프라테스 강을 얘기하고 있습니다. Ефрат дарыясы. 그러면 첫 번째, 두 번째 강은요, Андай болсо биринчи, экинчи дарыялар. 사실은 지금 우리가 눈으로 이렇게 보기는 어렵습니다. Азыр биз өз көзүбүз менен көрүүгө мүмкүн эмес ал 예. дарыяларды. 예. 세 번째, 네 번째 강은 지금도 눈으로 확인할 수 Ал эми 있습니다. 3-чү жана 4-чү дарыяларды азыркы күндө дагы таап чыксак болот. 예. 자, 이거 한번 보시죠. 여기 비스켓입니다. Бул картаны карасак, бул жерде Бишкек деп жазылат. 예, 비스켓에서 서쪽으로 가면은요, Бишкектен батыш жакты карай жылсак, 예, 이라크 지역이 나오죠. Ирак жергесине кездеше барабыз, такалабыз. 예, 이 이라크 지역에 보면은 세 번째 강 티그리스 강이 이렇게 흐르고 Ирак 있어요. жергесинде болсо, бул жерде тамгамен жазылып турат Тигр дарыясы. 예, 그리고 네 번째 강인 유프라테스 강이 이렇게 흐르고 Андан кийин 있습니다. алдында Ефрат 4-чү дарыя агып турат. 예, 이 지역은 사막으로 되어 있어요. Бул жер болсо, ошо 3-чү, 4-чү дарыялар аккан жер бүгүнкү күндө чөл болуп саналат. 성경의 첫 번째 강은 이렇게 흐른다고 말씀하신 겁니다. Библияда жазылган биринчи дарыя болсо, мындайча аккан. 이렇게.
두 번째 강은 이렇게 흐른다고 돼 있는 겁니다. экинчи дария болсо ылдый жагынан улантып кетилген. 지금도 흐르고 있는 세 번째, 네 번째 강이 азыркы учурда дагы агып жаткан 3-чү, 4-чү дарыялар. 있는 이 지역에 에덴 동산의 옛자리라는 것이 밝혀지고 азыркы 있습니다. учурда бул агып жаткан дарыялардын орду мурунку эйден багы өзү болгон деп айтсак болот. 그러면 첫 번째 강, 두 번째 강은 어디 갔을까? андай болсо ошо эден багынан агып чыккан биринчи, экинчи дарыялар каяка кетти? 예, 성경 하나님께서 말씀을 해주셔요. библияда дагы жооп жазылат. 어이? 에스겔서 38장 18절입니다. 31장. Жизекил китеби 31 бөлүм 18 аятта. 예. Ошентип сен өзүңдүн даңкың жана бийиктигиң менен эйден дарактарынын кайсынысына тең келе алдың. Бирок эми сен эйден дарактары менен кошо өлгөндөр жаткан жайга түшүрүлөсүң. 예. 너의 영화와 강대함이 에덴 모든 나무 중에 어떤 것과 같은 거. 그러나 내가 에덴 나무와 함께 지하에 내려갈 것이요. Эйден дарактарынын кайсынысына тең келе алдың. Бирок сен эми эйден дарактары менен кошо өлгөндөр жаткан жайга түшүрүлөсүң. 예, 지하에 내려갈 것이다 말씀하셨어요. Өлгөндөр жаткан жер бул жердин түпкүрүн билдирет. Ошондуктан эми ошол дарыялардагы жердин түпкүрүнө кетет. 예. 왜 그러냐 하면 Эмне үчүн алар жердин түбүнө түшүрүлгөн? 여러분들이 잘 알고 있듯이요. Сиздер жакшы билгендей, 아담과 하와가 하나님께 범죄를 했고 Адам ата менен ово эне Кудайдын астында күнөө кетиргендиги үчүн 에덴 동산의 짐을 받았던 두 사람이 에덴 동산에서 쫓겨나게 Эйден 됐고 багында жайгаштырылган эки адам болсо, күнөөсү үчүн Кудай аларды кубалап жиберген. 그 죄로 인해서 쫓겨난 것입니다. Ошол 벌을 받은 кетирген 거예요. күнөөсү үчүн жаза катары Кудай Эйден багынан аларды чыгарып салган. 예. 그래서 남자에게는 평생을 땀을 흘리고 살 수 있도록 하셨고 Ошондуктан Адам атага эркектерге берген жазасы өмүрүнүн аягына чейин терин коюп, өз үй бүлөсүн бага тургандай кылып. 예. 여자는 해산하는 고통을 얻었습니다. Аялдарга берген жаза болсо, бул ар кандай кыйынчылыкта өз баласын төрөй тургандай. 땅은 가시와 엉겅퀴가 나게 됐습니다. Ал эми жерге дагы берилген жаза болсо, жердин үстүндө ар кандай керексиз чөптөр жана тикенектер өсүп чыксын. 그것은 지금까지 이어져 있어요. Ошол жаза болсо, бүгүнкү күнгө чейин бизге дагы жеткен. 예. 지하에 정말 있을까? Андай болсо, чынында эле жердин түбүндө, түпкүрүндө биринчи, экинчи дарыялар барбы же жокпу? 예, 찾아냈습니다. Окумуштуулар аны дагы изилдеп чыгышкан. 예. 지하에서요. Жердин алдынан. 예. 이 지하를 어떻게 볼 수 있느냐 하면 Бул жердин астын кандайча текшере алабыз? 우주 바깥에 가서 레이더를 통해서 찾아냈습니다. Асманга көтөрүлүп космостон лазердин жардамы менен жердин түбүн текшере алышкан. 예. 에덴 동산은 메소포타미아에 있었다. Эйден багы Месопотамияда болгон деген статья жазылат. 메소포타미아가 어디냐 하면 Андай болсо, Месопотамия бул кайсы жерде жайгашкан? 티그리스 강과 유프라테스 강 사이를 그런 얘기. Тигр менен Ефрат дарыясынын так ортосунда жайгашкан Месопотамия. 예, 여기 돼 있죠. 메소포타미아. Бул жерде жазылат Месопотамский залив деп. 예. 여기에 있다 그런 얘기예요. Ушул жерде Эйден багынын эски жери жайгашкан. 예, 성경 속 에덴 동산은 바로 이곳이다. Библияда жазылган Эйден багынын жайгашкан жери так ушул жерде деп бул газетада 예. жазылат. 자, 이라크 구르나입니다. Ирак жергеси Курна 예, жери. 에덴 동산의 옛 자리다 그렇게 돼 Эйдендин 있어요. эски жери батышта. 예. 1982년 신문인데요. 1982 жылдын газетасы. 예. 우주 콜롬비아호가 고대강을 발견했다. Колумб болсо ошол дарыяларды изилдеп чыгарган 예. тыгы жөндө. 레이더선을 사용해서 지하 5m를 보았다 그렇게 돼 있습니다. Лазердин жардам менен ал жердин түбүн 5 метрге чейин көргөн. 예. 이 사막이기 때문에 레이더를 쏘면은 그 지하까지 볼 수 Эмне 있게 돼 үчүн лазер 있습니다. менен текшеришкен, анткени азыркы күндө чөл болгондуктан чөлдүн астынан
ошо жоголгон дарыяларды изилдеп табыш үчүн. 이게 레이더 실제 사진이고 Бул лазер аркылуу тартылган сүрөттөр. 이것이 강의 자리들입니다. Бул 이것이. жерде карасаңыздар, ошол агып мурунку убакта агып турган дарыялардын издери. 그래서 사막은 예전에 푸른 습지다. Анан жыйынтыгында чөл мурун саз жер болгон деген жыйынтыкка келишкен. 예. 사막에 감춰진 고대강. 여기는 일찍이 식물이 Чөлдө 무성했다. илгерки дарыялар жана өсүмдүктөр жайгашкан жер болчу. 예. 자, 에덴 동산은 지금의 페르시아만이다. Эйден багы бул Персия жери бүгүнкү күндө. 예, 이 신문 내용인데요. Бул газетада жазылган маалыматты окуп кетсек. 예, 읽어주시죠. Башталышта Эденден 4 дарыя агып чыкты деп жазылат. Алардын ичинен Ефрат жана Тигр дарыялары изилденди. Азыркыга чейин Пишон жана Гихон дарыяларын издери жок болгондуктан аларды жоголгон дарыялар деп аташкан. Жаринден окумуштуулар командасы спутник сүрөттөр аркылуу катып калган дарыяны көрүп, мындай жыйынтык чыгарышты. 예, 예, 찾아냈습니다. Мындай жыйынтык болсо, бул чынында Персия жеринде жайгашкан 에덴 дарыялар. 동산의 강 발견했다. Эйдендин дарыялары изилденди деген статья. 예, 위성 사진을 분석해서 주장했습니다. НАСА окумуштуулар спутник сүрөттөрдү далилдешти. 예, 이게 위성 사진인데, Бул ошо космостон тартылган сүрөттөр. 예, 이게 티그리스 Бул 강입니다. Тигр дарыясы. 이게 유프라테스 강이고, Астында болсо Ефрат дарыясы. 예, 여기에 비손강 자리입니다. Бул мурунку агып турган Пишон дарыясы болчу. 이게 기혼 강입니다. Астында Гихон дарыясы. 찾아냈어요. Окумуштуулар буну дагы изилдеп таап чыгышты. 예, 에덴 동산의 자리다. Эйден багынын мурунку жайгашкан жери экен. 여러분들 인류에서 석유가 가장 많이 나는 곳이 어딘 줄 아세요? Сиздер билесиздерби, азыркы күндө дүйнөнүн кайсы жеринде, кайсы мамлекетте эң көп сандагы нефть чыгарылат? 바로 이곳입니다. Азыркы биз окуп жаткан бул жерде. 왜? Эмне үчүн? 우리가 에스겔서 31장 18절에 있는 것처럼 큰 나무들과 짐승들이 한꺼번에 묻혔기 때문에 Жезекил 그렇습니다. 31 бөлүм 18 аятта окуп кеткенде, бир эле көз ирмемде бардык жаныбарлар, бардык өсүмдүктөр, дарыялар жердин түпкүрүнө кеткендиктен. 예, 이것은 사람들이 그려는 옛날 벽에 그려는 그림들입니다. Бул илгерки адамдардын дуалдарга калтырган ар кандай сүрөттөрдү көрсөк. 어디에? 지금의 얘기하고 있는 그 사막지대에 있는 벽화입니다. Бул азыркы күндө айтылып жаткан чөлдүн дуалдарында мындайча сүрөттөр калтырылган. 예, 지금 거긴 사막이라 짐승들이 없는데 이런 것이 다 그려져 있습니다. Азыр чөлгө айлангандыктан ал чөлдө мындай жаныбарлар жашабайт. 예, 왜요? Эмне үчүн? 그곳이 에덴 동산의 자리였기 때문에 그렇습니다. Анткени ошол жер мурунку Эйден багынын жайгашкан жери болгондуктан. 예, 5,500년 전에 жаныбарлардын 그려진 түрлөрү жашаган болчу. 5,500년 전에 그려진 그림입니다. 5500 жыл мурун тартылган сүрөттөр алардын ошол убактагы жашоосун көрсөтөт. 그곳이 물이 있었고 Ошол убакта болсо ошол жерде суу бар болчу. 짐승과 사람들이 많이 살았던 곳이다. Адамдар жана ошондой эле жаныбарлардын түрү жашаган. 거기에는 이런 나무 화석들이 있습니다. Ал жерде болсо мындайча аябай чоң көлөмдөгү бактар өстүрүлгөн болчу. 예, 예, 이런 것이 있어요. Мындай чоң бактар. 예, 이런 나무가 어디 그렇게 있겠습니까? Ошол бактардын баардыгы кайсыл жака кетти эле? 예, 이곳이 석유가 많이 나는 곳이라는 표시되어 있는 지도입니다. Бул жерде бул үч бурчтук менен белгиленген жердин баардыгы нефть көп чыгарылган жерди билдирет. 세상의 70%의 석유가 여기서 Дүйнө 납니다. жүзүндөгү 70% нефть болсо ошол жерден чыгарылат. 예, 왜? 지하에 내려갔기 Эмне 때문에 үчүн анткени 그렇습니다. бир эле убакта болсо баардык бактар, жаныбарлар, өсүмдүктөр жердин түпкүрүнө кеткендиктен. 예, 예, 한번 보시겠습니다. Бул видеону Все эти холмы образовались из нескольких тысяч тонн песка. Песок этой пустыни самый важный и символизирует значение пустыни. Вам не кажется, что песок вздымался с помощью ветра? Действительно, удивительно же. 개 좀 조용히 시켜주세요. 정말 Нас удивляет эта обширная, тихая пустыня, это похожее на вечность. Хоть и верится, что здесь никаких изменений не будет, но это на самом деле не так. Под песком скрыта удивительная тайна этой пустыни.
1981 году Колумб с воздушного шара на расстоянии 225 километров сделал уникальные снимки. И результат этих снимок показал удивительное. Фотографии в инфракрасных лучах показали, что вместо обширной пустыни были горы, реки и ущелья. На поверхности пустыни и вниз несколько метров под пустыней он раскрыл необычайный таинственный мир. 모래층을 Он, тщательно рассмотрев результаты анализов, доказал, что 3500 лет назад здесь протекали реки, простирались степи, местность называлась плодородной саванной. Прошло много времени, земной климат изменил многое, жизнь увядает и убивает все. Мы думаем, что пустыня не меняется, но на самом деле пустыня бесконечно меняется. 에덴 동산의 자리를 이렇게 찾을 수 있습니다. Эден багынын эски жери мындайча изилдеп таап коюшкан. 예. 또 우리 창세기 6장을 한번 보시겠습니다. Башталыш 6-бөлүмдү ачабыз. 창세기 6장 5절입니다. Башталыш 6-бөлүм 5-аят. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영한가 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악한 뿐임을 보시고 Ошондо Теңир жер бетине адамды жаратканын өкүнүп өз ичинен өтө кайгырды. 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 5-аят. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이라 하시니라. Анан Теңир мындай деди: мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам, адамдан тартып малга чейин жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылам, анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам. 예, 하나님께서 아담과 하와를 보내시면서 땅에서 흩어져서 번성하라고 말씀하셨어요. Кудай болсо Адам ата менен Ово энени болсо Эден багынан чыгарганда болсо эми өз алдыңарча көбөйүп мындан ары жашагыла деп буйрук берет. 그래서 땅에 사람들이 많아졌습니다. Андан кийин алар аркылуу пайда болгон адамдар аябай көбөйдү. 당연히 많아지다 보니까 Адамдар канчалык көбөйгөн сайын 예, 서로 모르는 것들이 많이 생기겠죠. бири-бирин түшүнбөгөн, ар кандай түшүнбөстүк нерселер пайда болду. 하나님의 지음을 받은 아담과 하와는 하나님에 대해서 계속 말씀을 했을 텐데 Ошол адамдарга болсо Адам ата менен Ово эне болсо Кудайдан уккан сөздөрдүн баардыгын айтып беришкен. 사람들이 많아짐으로써 그 소리가 점점 Бирок 작아지고 адамдар уламдан улам көбөйгөн сайын алардын сөзүн угушкан жок. 이제 6장 5절에 있는 말씀처럼 세상에 죄가 가득 차게 됐습니다. 5-аятта жазылганда болсо жер бетинде болсо ар кандай адамдардын бузулганы көрүнө баштады. күнөөлөр пайда боло баштады. 생각과 계획이 악했습니다. Алардын ою бузула баштады. 그래서 하나님께서 한탄하셨고 Кудай эми болсо адамдарды жаратканына өз жүрөгүндө өкүндү. 그 죄에 대해서 심판할 것을 말씀해 주셨습니다. Эми болсо ошол Кудай болсо адамдардын кетирген күнөөсү үчүн аларды соттойм дейт. 예. 그래서 하나님께서 심판을 내리실 것을 기록해 주셨는데 Кандайча соттой тургандыгы жөнүндө ал алдын ала айтып берген. 예. 그때 의인이 있었습니다. Ошол убакта күнөө кетирген адамдар болгон күндө дагы Кудайдын астында жүргөн адил адам бирөө бар болчу. 8절에 8-аят. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты. 9절 9. 읽어 주시죠. Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. 예.
노아는 의인이라고 말씀하셨어요. Нух болсо ал Кудайдын астынан ырайым тапкан адам болчу. 예, 하나님과 동행했다고 돼 있습니다. Кудайдын астында жүргөн адил адам болчу. 그래서 죄를 심판하지만 의인은 하나님께서 구원해 주시는 것을 말씀해 주셨습니다. Ошондой эле ошол адил адам болгондуктан адил адамды күнөөкөр адамдар менен кошо соттобойм дейт. 예, 13절에 13-аят. 읽어주시죠. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: Менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү, анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. 예, 이어서 Сен өзүңө гофер жыгачынан туюк кеме жаса, кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын чайыр менен каптат. 예, 심판을 얘기해 주시고 의인들이 살 수 있도록 큰 방주를 지을 것을 Кандайча 말씀하셨습니다. соттой тургандыгы жөнүндө алдын ала Нухка айтып, аны өзү куткарып алыш үчүн сен чоң туюк кеме жасат. 예, 나무도 종류도 알려주셨고 Кандайча кеме жасалышы керек, кайсы бактан жасалышы керек, ошонусуна чейин баардыгын айтып берген. 역청을 발라서 방수도 알려 주셨고 Бөлүктөргө бөлүп, анын ичи тышын чайыр менен каптат. 크기도 알려주시고 Кандайча көлөмдө болушу керек, 예, 층수도 알려주셨습니다. канча кабат болушу керек. 예, 그렇게 하나님께서 알려주시고 Кудай алдын ала кандайча тургузулушу керек, ошол жөнүндө айтып берген. 노아와 그 가족들이 방주를 다 지은 후에 Нух жана анын үй бүлөсү болсо, ошол Кудай айткан кеменин баардыгын тургузуп бүткөндөн кийин 예, 하나님께서 노아와 그 가족들을 들어가게 하셨습니다. Нух жана анын үй бүлөсүн ошол кеменин ичине киргизди. 16절에 16-аятта. 들어간 것들은 모든 것의 암수라 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가매 여호와께서 그를 닫아 넣으시니라. Кудай Нухка буйругандай баардык жаныбарлар эркек ургаачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан теңир эшикти жапты. 예, 짐승의 암수와 노아 8가족이 들어갔습니다. Баардык жаныбарлардын эркек ургаачы болуп түр-түрү менен кирип, андан кийин Нух жана анын үй бүлөсү гана кирди. 그리고 하나님이 문을 Баардыгы киргенден кийин кеменин эшигин Кудай теңир өзү жаап койду. 그리고 홍수가 시작이 됐습니다. Андан кийин Кудайдын сөзү боюнча топон суу каптады. 홍수가 땅에 40일을 있었는지라 물이 많아져 방주가 땅 위에 떠올랐고 17-аят. Жер бетинде топон суу 40 күнгө созулду. Суу көбөйүп кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү. 예, 이어서 Суу болсо күчөп көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды. 예. Суу 19절. болсо Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы баардык бийик тоолор суу астында калды. 예. 21절. Суу тоолордон жер бетиндеги кыбыр эткен баардык тирүү жандар, канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү баардык жаныбарлар жана баардык адамдар өмүрүнөн ажырады. 예. 모든 코로 수업하는 사람, 짐승, 기는 것, 새들을 Баардык тирүү 심판하셨습니다. жандар, адамдардан баштап жаныбарларга чейин баардыгы өмүрүнөн ажырашты. 이게 사실일까? Бунун баардыгы чындыкпы? 사실입니다. Чындык. 어떻게 알 수 있느냐? Кандайча чындык экенин биле алабыз. 이 증거들이 많이 있습니다, 세상에. Чынында топон суусу болуп өткөндүгү жөнүндө ар кандай күбөлөр жана далилдер бар. 예, 첫 번째. Биринчи күбө 세상을 다 덮었던 물이잖아요, 물. дүйнө жүзүн толугу менен каптаган суу болушу керек. 그 물이 세상에 있습니다. Ал суу азыркы күндө дагы сакталып турат. 예, 그 물이 어디 있을까요? Ал суулар каякта деп ойлойсуздар? 하나님이 심판하시고 하나님이 물을 물리쳤으니까 하나님만이 말씀해 줄 수 있습니다. Кудай ошол суунун баардыгын дүйнө жүзүн каптаттырды жана ошондой эле ошол суунун баардыгын кайсы жака коюп койгонун дагы бир гана Кудай бизге айтып бере алат. 예, 시편 32편 7절 말씀해 보면은요. Забур китеби 32-бөлүм 7-аятта. 하나님께서 물을 무더기처럼 쌓으시고 곳간에 두셨다고 Баардык 하셨습니다. сууларды болсо Кудай үймөктөй кылып чогултуп койду. 예, 물을 어떻게 쌓을 수 있어요? Сууну кандайча бир жерге үйүп чогулта алабыз? 예, 방법이 있습니다. Ал дагы өз жолу боюнча жазылган. 하나님이 바람 불어서 그렇게 하셨어요. Кудай болсо шамалды колдонуп, үйлөп, андан кийин баардыгын үймөктөй кылып чогултуп койду. 예, 어떻게 알 수 있어요? Кандайча билсек болот?
물론 성경에 하나님께서 그렇게 말씀해 Биринчиден, 놓으셨습니다. албетте Библияда жазылган аяттар аркылуу. 욥기서 37장 9절 말씀을 Айып 찾겠습니다. 37 бөлүм 9 аятта. 예. Түштүктөн бороон, түндүктөн ызгаар келет. 예. 남방 밀실에서는 광풍이 이르고 북방에서는 찬 기운이 이르며 Түштүктөн бороон, түндүктөн ызгаар 예. келгендиктен. 물을 줄이시는데 남쪽과 북쪽으로 하나님께서 몰았어요. Кудай болсо ошол дүйнө жүзүн каптаган сууну түндүккө жана түштүккө бөлүп койду. 예, 10절. 10 аят. Кудайдын деминен муз жаралат, суунун үстү тартылат. 하나님이 부으시는 기운에 물이 어땠어요? 얼고 Кудайдын деминен эмне болду? Эмне жаралды? Муз. 그리고 줄어들었다. Суунун үстү тартыла баштады. 예, 그래서 지금 우리 시대에 남극과 북극에 얼음 빙산이 있는 것입니다. Ошондуктан азыркы күндө дагы түндүктө жана түштүктө көптөгөн муздар азыр дагы катырылып турат. 옛날하고 지금 날씨가 다른데요. Ошол убактагы аба ырайы менен азыркы убакыттын аба ырайы башка. 예, 왜 그렇게 되는 줄은 아십니까? Эмне үчүн андайча сакталышкан билесиздерби? 예, 남극과 북쪽에 있는 얼음이 날씨 때문에 녹기 때문에 이런 Азыр аба 기후가 ырайы 생긴 уламдан 것입니다. улам ысып бара жаткандыктан ошол муздар акырындан ээри баштады. 예, 그리고 곳간에 두셨다고 되셨어요. Андан кийин суулардын баардыгын сактагычтарда сактап койду деп жазылат. 예, 시편 103편 6절부터 보면 Забур 103 забур 6 аяттан баштап. 예, Сен анын үстүн түпсүздүк менен жабуу жапкандай жаптың, тоолорго сууларды жайгаштырдың. Сенин катуу буйругандан суулар качты, сенин күркүрөгөн үнүңдөн качканча шашышты. 예, 8절입니다. 8 аят. Алар сен дайындаган тоолорго чыгышат, өрөөндөргө түшүшөт. 예, 정해진 초수의 물들이 갔고 산은 오르고 골짜기는 내려갔다. Кудай 그렇게 돼 кайсы 있죠. жерге буйрук берсе, ошол жерге суулар топтолуп, сен дайындаган тоолорго чыгышат, өрөөндөргө түшүшөт. 예, 실제 이때부터 시작해서 높은 산이 오르기 시작했고 골짜기가 생기기 Ошол 시작했습니다. убактан баштап бийик тоолор пайда болуп, жана ошондой эле өрөөндөр пайда боло баштаган. 예, 여러분들 이스쿨 좋아하시죠? Ысык көлдү билесиздерби? Жакшы көрөсүздөрбү? 이스쿨이 어떻게 생긴 줄 아십니까? Ысык көл кандайча пайда болду эле? 이 말씀처럼 생긴 거예요. Бул сөздө жазылгандай пайда болгон. 예. 그래서 키르기스탄에 살면서요, 이 노아 홍수를 못 믿었다는 그건 거짓말이 될 것 같아요. Кыргызстанда жашап туруп, анан топон суусу болгондугуна ишенбей койсоңуз, анда ал туура эмес болуп 예, калат. 증거 많이 있습니다. Ысык көлдөн сырткары дагы аябай көп далилдер бар. 예, 증거들을 한번 보죠. Далилдерди, күбөлөрдү чогуу карап кетели. 예. 자, 여기는 바다 밑 11,529m다 그렇게 돼 있어요. Бул жерде деңиз тереңдеги 11.529 метр терең. 깊은 골짜기입니다. Аябай чоң деңиз, терең. 예, 이게 깊으기만 한 게 아니고 길이가 11km나 돼요. Узун эле тереңдиги менен эле айырмаланбастан туурасына дагы ошончо аралыкка созулган. 예. 자, 지구에 이런 깊은 바다 곳간들이 있습니다. Дүйнө жүзүндө болсо аябай бул чоң жана узак чоң көлөмдөгү деңиздердин түрлөрү бар. 예, 산보다 높은 바다. Терең деңиз тоодон бийик. 예, 태평양 바다는요, 에베레스트 산보다 깊습니다. Тынч океандын суусу болсо Эверест тоосунан дагы аябай терең жайгашкан. 예, 엄청난 깊이를 갖고 있어요. 자, 여기는 직선의 길이로 11km가 된다. Бул тереңдик болсо туурасынан 11 километрге узартылган. 이렇게 생길 수 있는 것은요, Мындайча кандайча булар мындай тереңдикке ээ болушкан. 예, 산이 오르고 골짜기는 내려갔다는 것처럼 지구의 표면이 이동해서 생긴 것입니다. Жер болсо өз ордунан жылгандыктан жана бийик тоолор өйдө көтөрүлүп, өрөөндөр ылдый түшкөндө пайда болгон. 예, 육지를 평평하게 한다면은요, Эгерде жер түз формада болсо, 예, 바다 3,400m 바다 속으로 다 들어갑니다. анда болсо жердин тереңдиги 3400 метр болуп,
анда эки чоң деңиз менен барабар болмок. 예, 남극과 북극이 얼음이 녹는다면은요. Эгерде Арктика жана Антарктида муздары эрисе, 예, 바다의 물이 60m나 높아집니다. деңиз деңгээли болсо 60 метрге көтөрүлмөк. 그러면요, 웬만한 도시는 다 물속으로 들어갑니다. Деңиз деңгээли азыркы учурдан 60 метрге көтөрүлгөн болсо, анда баардык нерсе кайрадан эле суу менен капталат. 예, 안데스 산맥에는요, Бул Ант тоосу. 이 산 꼭대기에 바닷속에서 사는 생물들의 화석들이 Бул 있습니다. Ант тоосунун чокусунда болсо, деңиздин түбүндө жашаган ар кандай жандыктар бар табылган. 그래서 이 화석들은 산이 올라갔다는 것을 의미하고 있습니다. Ошол жандыктардын баардыгы деңиз деңгээли өйдө көтөрүлгөндүгүн билдирет. 예, 이거는 히말라야 산입니다. Бул Гималай тоосу. 이 노랗게 생긴 이 안에 조개 화석들이 많아요. Бул сызык менен белгиленген жерлерде деңиздин түбүндө жашаган жандыктар же болсо моллюскалар табылган. 예, 이곳은 바다 밑에였다는 것을 증거하고 있습니다. Бунун баардыгы деңиз деңгээли өйдө көтөрүлгөндүгү жөнүндөгү күбөлөр болуп саналат. 대홍수 피할 수 없는 역사적인 사실이다. Топон суу бул качып кутулгус тарыхый баа деп жазылат. 조개 화석이 있고 바다 물이 담아 있는 호수가 있고 Деңиз балыктары табылгандыктан жана ошондой эле деңизде жашаган ар кандай жандыктар табылгандыктан. 예, 모든 것이 증거하고 있습니다. Баардыгы топон суу чынында болуп өткөндүгү жөнүндө күбөлөр болуп саналат. 우리 성경 또 창세기 8장을 한번 보겠습니다. Башталыш 8 бөлүмдү ачабыз. 또 증거가 있어요. Кандай дагы күбөлөр бар. 8장 1절부터 보겠습니다. 8 бөлүм 1 аяттан баштап окуйбуз. 8장 1절부터 Башталыш 8 бөлүм 1 аяттан баштап. Кудай Нухту жана кемедеги баардык жаныбарлар менен малдарды эстеп жер бетинен шамал жиберди. Ошондо суу тартыла баштады. 하나님께서 방주 안에 있는 생명들을 생각하셨다고 돼 있어요. Кудай болсо кемедеги баардык жаныбарлар менен малдарды эстеди. 그래서 바람을 불게 하시고 Жер бетине шамал жиберди. 물을 감하셨다. Ошондо суу тартыла баштады. 예. 3절. 3 аят. Суу болсо акырындан жер бетинен кайта баштады. 150 күндөн кийин суу тартыла баштады. 예. 그래서 땅에서 물이 물러가고 점점 물러가서 150일 후에는 물이 감했습니다. Суу акырындан тартыла баштап 150 күндөн кийин гана суу толугу менен тартылды. 예. 4절 말씀 4 аят. 같이 읽겠습니다. Чоң окуйбуз. Кеме 7 айдын 17 күнү Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. 예. 그 큰 방주가 아라рат산에 머물렀다. Ошол чоң тоюк кеме Арарат тоосунун үстүнө барып токтоду. 예. 지금 그 큰 방주가요. 아라рат산에서 발견되고 있어요. Ошол чоң көлөмдөгү кеме болсо бүгүнкү күндө Арарат тоосунун үстүндө жайгашкандыгы жөнүндө күбөлөр бар. 예. 나무도 없는 얼음이 돼 있는 산에 거기에 방주가 Арарат тоосунда эч бир гана бак да өспөйт, бир гана муздардын үстүндө сакталып турат. 왜 방주가 발견됩니까? Эмне үчүн кеме ошол жактан табылды? 예. 성경이 사실이니까. Библияда жазылып атпайбы? Арарат тоосунун чокусуна барып токтоду депчи. Андай болсо башка жакта эмес, Арарат тоосунун үстүндө болушу керек. 예. 성경이 사실이고 하나님이 다스리시는 것이 맞으니까 말씀하신 곳에 나오는 Кудай 겁니다. тирүү Кудай болгондуктан, Кудайдын сөзү чындык болгондуктан, анын жазуусунда жазылгандай болушу керек. 예. 자. 예, 타시켄트가 여기가 비시켓입니다. Ташкенттен кийин бул жерде Бишкек, бияка батпай калды. 서쪽으로 쭉 가다 보면은요. Бул жерге жылып барсак кайсы жака барабыз? 아라라트가 있죠. Арарат тоосуна такалабыз. 예, 터키 동부에 있습니다. Арарат тоосу бул бүгүнкү күндө Турцияда жайгашкан. 예. 이게 아라라산입니다. Бул Арарат тоосу. 예, 노아의 방주는 실제로 있었다.
Нухтун кемеси чынында болгон. 예. 그리고 여기 있죠. 예. 그리고 터키 동부에 있는 아라트산 경사에서 성경에 나오는 노아의 방주를 Библияда 발견했다. жазылган Нухтун кемеси Арарат тоосунда табылган деген материалдар. 노아의 방주는 사실이었다. Нухтун кемеси чындык. 방주의 흔적을 발견했다. Кеменин изин табышты. 예. 이 방주 조각을 잘라서 메고 온 Ошол Нухтун 것입니다. кемесинин бөлүкчөсүн алып атайын изилдөөгө алып келишкен. 실제 잣나무로 돼 있고 역청으로 되어 있습니다. Чынында ошол бакты изилдеп чыкканда болсо, гофер жыгачын бактан жасалып, андан кийин чайыр менен капталгандыгын текшерип чыгышкан. 예. 하나님 말씀대로 다 돼 있어요. Библияда жазылган боюнча, Кудайдын сөзү боюнча бардыгы аткарылган. 예. 영상을 또 보시겠습니다. Видеону чогуу көрөлүт. Эки миң жыл мурун Кытайдын тарыхында жазылган Нухтун кемесин Турциянын Арарат тоосунан табышты. Акыркы күндөрү Нухтун кемеси жөнүндө көптөгөн кино жана документалдуу 2012 аттуу тасмалар тартылып жатат. Ошондуктан Кытайда Гонконгдун экспедиция командасы өкмөттүн жардамы менен Арарат тоосуна көтөрүлүп Нухтун кемесин изилдөөнү чечишти. 土耳其联合组成的方舟探险队就在这座山上，还真发现了诺亚方舟。 Гонконгдун жана Турция мамлекетинин өкмөтү биригип бул экспедициянын жыйынтыгын талкуулашты. Арарат тоосунда Нухтун кемесин табышкан. Буну Нидерланд окумуштуусу далилдеп, жана ошондой эле көптөгөн күбөлөр Арарат тоосунда жайгашкан кеме чынында Нухтун кемеси деген жыйынтыкка келишти. Мен 35 жыл бул кемени изилдедим. Көптөгөн тасмалардын жыйынтыгы кеменин бар экендигин далилдеди. Арарат тоосунда абанын температурасы абдан жапыз, үстүн толугу менен муз каптап турат. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 3000 метрге бийик. Ошондуктан даярдыгы жок адам тоого чыга албайт. Айланасында бир да дарак өспөйт, жашоого абдан кыйын. Дарактын мындай кесиндисин айланадан табууга мүмкүн эмес. Биздин экспедиция кеменин ичине кирип табылгыс материалдарды тапты. Нухтун кемеси боюнча тартылган сүрөттөр жана видео тасмаларды Гонконгдун музейинде көргөзмө ачкыбыз келет. Бул экспедициянын жыйынтыгы тарыхта жазылган кеменин бар экендигин далилдеди. Библияда башталышта жазылган Нухтун кемеси тарыхый чындык. 성경이 사실이라는 것입니다. Бунун бардыгы Библия чындык экендигин бизге далилдеп көрсөтөт. 이 호수의 물이 흐르지 않고 고여있기 따에서 산맥으로 변한 것이다. 이스콜 호수가 이렇게 생긴 겁니다. Искол кандайча пайда болгон? 예, 산은 오르고 골짜기는 내려갔다. Тоолор болсо өйдө көтөрүлүп, өрөөндөр жерге түшкөндө көлдүн пайда болушу. 히말라야 산맥도 텐산 산맥도 이 과정을 거치면서 세 개의 지붕이 됐다. Чаншань тоосу дагы өз ордунан өйдө көтөрүлгөндүктөн жерде көл пайда болгон. 예. 그래서 하나님 말씀대로 우리 키르기스탄에도 증거들이 많이 있어요. Ошондуктан Кудайдын сөзү боюнча дагы топон суусу чынында болуп өткөндүгү жөнүндө көптөгөн далилдер бар. 예. 제가 하나만 보여주고 마치겠습니다. Дагы бир нерсени көрөлү, андан кийин бүгүн ошо менен бүтөбүз. 예. 여기 어딘지 아시죠? Бул кайка бараткан жол?
이스쿨 가는 길입니다. көлгө 고속도로. бара жаткан жол. 예, 이 흙들이 이렇게 쌓일 수 있는 것은 물이 갑자기 있다가 빠질 때 이렇게 쌓일 수가 있습니다. Бул полоскалар, бул сызыктар кандайча болгондо мындайча пайда болот да. Бир эле убакта суу баардыгын каптап, анан акырындан тартыла баштаганда мындай сызыктар пайда болот. 보통 학자들은요, 조금씩 쌓여서 흙이 형성이 됐다. Анан 지구가 이렇게 топурактар 돼요. болсо шагылга аралашкан топурактар баардыгы бир жерге алып чогулуп калган. 근데 이런 사이에 있는 큰 돌들은 그거를 아니다라는 건 증명을 합니다. Ортосунда чыгып турган чоң таштардын баардыгы бир эле убакта суунун тартылгандыгы жөнүндө билдирет. 갑자기 물에 쓸려서 쌓였다는 것을 얘기하는 Суу 겁니다. каптап, анан кийин акырындан тартыла баштагандыгын 예, көрсөтөт. 이게 소금호수 들어가는 길입니다. Бул Туздуу көлгө кирип бара жаткан жол. 예, 여기 자세히 보면은요, Бул жерде дагы ошол далилдер, күбөлөр бар. 물이 흘러간 흔적들이 이렇게 있어요. Суу болсо акырындан тартыла баштаган издер бар. 예, 소금호수입니다. Бул биз көргөн Туздуу көл. 손, 발 해도 다 떠요. Суу ал жерден чөкпөйт, 왜? калкып турат үстүндө. 이 바닷물이 모여서 이제 다 물이 줄어들면서 소금기가 많아져서 그래요. Эмне үчүн анткени туздун составы аябай көп болгондуктан, бул деңиздин суусу өзүнчө чогулгандыктан. 예, 여기 어딘지 아시죠? Бул кайсы жер? 예, 제트오고스예요. Жети өгүз. 예, 제트오고스입니다. Жети өгүз жери. 이거 물 빠진 흔적이라는 거 아세요? Бул жерде дагы мындайча кызыл сызыктар пайда болгон, ал дагы суунун акырындан тартылып жатканын көрсөткөн. 예, 제트오고스 이 산 꼭대기에서요. Жети өгүздүн дагы эң чокусунда, 바다 조개 화석 있는 거 아세요? деңиздин түбүндө жашаган ар кандай жандыктар бар, моллюскалар бар. 왜 그런지 아시겠어요? 홍수 эмне 위에 үчүн? 물 빠져서 그래요. Анткени бул дагы топон суунун далилдери болуп саналат. 이게 어디예요? Бул кайсыл жак? 이게 나른강 주변입니다. Нарын дарыясынын тегереги. 이게 다 물이 빠진 흔적을 Бул 나타냅니다. жерде дагы бизге көрүнгөн бул сызыктар. 이게 물이 빠진 Бул 흔적이에요. дарыянын үстүндөгү тоолор. 예, 키르기스탄에 증거 많습니다. Кыргызстанда дагы Кудай көп далилдерди бизге көрсөтүп берет. 성경 사실이고요. Библия чындык экенин бизге көрсөтөт. 예, 이 노아의 홍수가 사실이라는 것은요. Топон суу, Нухтун убагындагы болуп өткөн топон суу чындык. 방주가 있다는 것은 하나님이 심판하시고 구원을 나타내 주셨다는 것을 알려줘요. Кеменин бүгүнкү күндө дагы бар болгондугу Кудай ар бир күнөө үчүн соттой турган соттоочу Кудай экенин көрсөтөт. 예, 베드로후서 3장 6절 7절인데요. 이거 보고 읽어 주시죠. Экинчи Петр 3 бөлүм 6 аят. Бирок байыркы дүйнө топон суу аркылуу жок болгон. 이때는 하나님께서 물로 심판했습니다. Ошол убакта болсо топон суу менен Кудай дүйнө жүзүн жок 7절. кылган. 7 аят. Ал эми ошол эле Кудай сөзү аркылуу сакталып турган азыркы асман менен жер от үчүн сакталып турат. Сот боло турган күнгө, Кудайсыздар жок боло турган күнгө чейин сакталат. 예. 앞으로는 물이 심판이 아니고요. 불의 심판이 있다고 되어 Эми 있습니다. болсо дүйнөнүн акырында суу менен топон суу эмес, от менен сот күтөт. 물론 준비 다 돼 있어요. 내일 말씀을 드릴 겁니다. Кандайча даярдык көрүлгөн, ал жөнүндө эртең айтып берем. Ага баардыгы даяр. 예. 여러분들 어떻게 해야 될까? От менен сот боло тургандыгын билип, биз эмне кылышыбыз керек? 성경 말씀을 통해서요. 생명 살 수 있는 길을 선택하셔야 되는 Кудайдын 거예요. сөзүн окуп үйрөнүү менен ал жерден качып кутула ала турган түбөлүктүү жолду табышыбыз керек. 예. 같이 기도하겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 하나님 감사합니다. Кудай сага рахмат айтабыз. 오늘도 함께 성경을 배우면서 성경의 사실이라는 것을 알게 Бүгүн да 되었습니다. бардыгыбыз сенин ыйык сөзүңдү үйрөнүп, чынында бардык сөз чындык экенине ишене алдык. 하나님께서 끝까지 잘 들을 수 있도록 인도해 주시고 Симнардын аягына чейин бардыгыбызга жардам берип, бардыгыбыз уга тургандай кылып мүмкүнчүлүктөрдү 우리 모두가 천국에 갈 수 있도록 도와주시옵소서. бардыгыбыз чогуу бейишке бара тургандай кылып өзүң жардам бер. 돌아가는 발걸음 주성령님께 부탁을 드립니다. Ыйык рухтун жетеги менен бардыгыбызды үйүбүзгө чейин аман эсен жеткир. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Ыйсанын аты менен сыйынабыз.